Нурпресстен жаңылыктар түрмөгө саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев бодо малга салык салуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Аталган мыйзам 22 майда коомдук талкууга чыгарылды. 40 кою, 3 уyu жана 2 жылкыдан баштап салык каралат. Койлорго 100 сомдон, бодо малга 250 сомдон төлөнөт. Бул мыйзам долбоору сот тармактарда кызуу талкууга алынууда. Ооба сонунга бар. Элибиз айлыгын, пенсиясын көптүгүнөн как раз каяка кетирсем деп билбей аткан учурда Акылбек Жапаровго как всегда идея келген окшойт. Азыр деле төлөнөт, малга бирок аз да. Чиновниктердин айлыгы 170 миң эле болуп жатпайбы? Элден салык алып прокурорлордун өлүгүнө төлөгүлө. Жок, эң кызыгы коюм тууса сүйүнчү пул дагы берилеби анда? Журналист Кадыр Кошалиев качкын президенттер Бакиев менен Акаевтан алган интервьюсунун аягы ОТРКдагы кызматынан кол жуушуна алып келди. ОТРКнын кыргыз ааламы берүүсүнүн алып баруучусу элдик курултайдын төрагасы Кадыр Кошалиевдин бул кылыгы коомчулукта кызуу талкууга алынып, нааразычылык жараткан. Бүгүн 2010 жылдагы апрель, 2005 жылдагы март окуясынын катышуучулары жана жакындары жогорку кеңештин алдына митингге чыгышып, Кошалиевди качкын президенттерди экс-президент деп атаганына кыжыры кайнап, аны кызматынан кетүүсүн талап кылышкан. Бул боюнча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Кадыр Кошалиевдин тегерегиндеги талкууну саясатташтыруунун кереги жок деп, анын мурдагы президенттер менен маеги журналисттик ишмердигине байланыштуу экенин жазып чыккан эле. Иштин изи суу электе өткөн жуманын аягында Аскар Акаевдин Кыргызстанга келиши ого өтер элдин кыжырын күчөттү көрүнөт. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча ал студенттерге лекция окумак. Бирок жогорку кеңештин депутаттары Акаевдин Жождордогу лекциясы боюнча билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиевди комитетте ортого алышып, өлкөнүн таланып тонолушуна, канча деген адамдардын өлүмүнө себепчи болгон адамдар кандайча жогорку окуу жайларда баяндама окуйт деп суроону кабыргасынан коюшту. Анда министр буга эч кандай тиешеси жоктугун, эгер ректорлор чакыра турган болсо, өздөрүнүн иши экенин айтып актанды. Ал эми соц тармактарда студенттер Акаев азыркы жаштарга коррупциянын, уурулуктун, талкалануунун жана чыккынчылыктын символу деп жазып, анын лекция окуусунан баш тартышкан. Эми сапатсыз курулган турак жай үчүн компания гана эмес, көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдардын жетекчилери дагы жоопко тартылабы? Мындай мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиев баштаган 5 депутаттан турган топ сунуштады. Ага ылайык сапаты талапка жооп бербеген курулушту пайдаланууга уруксат берген кызмат адамы 5 жылга эркинен ажыратылып, 5 жылга ишке орношуу укугунан ажыратылары айтылат. Эгер 2 же андан көп адамдын өлүмүнө алып келсе, 5-10 жыл кызмат же иштөө укугунан ажыратылып, келтирилген зыяндын ордун толук толтурууга милдеттендирилет. Сапатсыз курулуштарга карата жоопкерчиликти күчөтүү мыйзамы дагы да бышыкталып иштелип чыгып, депутаттар тарабынан толуктоолор киргизилиш керек деген пикирлер айтылууда. Негизи маселени адам өлүмүнө жеткирбей чечсе болбойбу деген ой жаралбай койбойт. Анткени бизде качан гана адам өлүмү катталганда тиешелүү чаралар көрүлө баштайт эмеспи? Ушул жылдын башында Түркиядагы жер титирөө бардыгына сабак болду. Кырсыктан кийин Кыргызстанда арт-артынан курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн сейсмологиялык туруктуулугуна көңүл бөлүнө баштады көрүнөт. Анткени курулуп жаткан имараттардын жер титирөөгө туруктуулугун текшерүү боюнча мекемелер аралык комиссия өз ишин баштады. Акыркы жылдары өлкөбүздө каржы пирамидасы жаандан кийинки козугарындай көбөйдү. Ошолордун бири Гермес Finance Limited. Мунун уюштуруучулары Кыргызстандан тышкары чет өлкөдө жайгашкан. Алар Кыргызстанда өз иштерин жайылтуу үчүн мындай иштерге шыгы бар адамдарды ишке алуу менен далай жарандарды сызга отургузган. Барбаган жери, какпаган эшиги калбаган Чынара Мамажакыпова аттуу айым Нурпресске чындык издеп кайрылды. Ал жогорудагы иш менен шугулданган компаниянын мүчөсү Керимбеков Шертбек Аламбекович жубайы Саид Бурханова Идаят Сабыржановна эко $100 000 акчасын алдап алып кеткенин айтып сотко кайрылган. Буга чейин айтылган маселе жогорку кеңеште да каралып, бирок жыйынтык чыкпай келет. Чынара Жакпова деген эжебиз Кыргызстандын жараны коомдук иштерде көп активдүү иштеп жүргөн жаранды $100 000 алдап кеткен Керимбеков деген инсан бар. Бул инсандын үстүнөн мындай
мага арыз келип түштү. Эми ушул жазган распискалары банкка которгон ошо $100.000 квитанцияларынан бери турат. Бир нече депутаттарыбызга да кайрылган. Чынара Жакыпованын $100.000 алып, алдамчылык жол менен бербей жүргөндү прокуратурага кайрылып атат. Прокуратуранын ичинде кайра ошол кылмышкерди колдоп жүргөн адамдар жөнүндө бул жерге кайрылуу жазылды. Ушуну көзөмөлгө алсаңыз. Үстүбүздөгү жылдын 18 майында Свердлов райондук соту Керимбековдун баш коргоо чарасын карап камакка алып, анын жубайы Саид Бурханова Идаят үй камагында калган. Бизге жеткен маалыматтар боюнча алар Бишкек шаардык сотунан кутулуп кетүүнүн аракетин көрүшүүдө. Бул сот процессинин жүрүшүнө Нурпресс маалымат борбору дагы тыкыр байкоо жүргүзүп келет. Жана жалпы коомчулукту сак болуп, аталган шылуундардын торуна чалынбоо үчүн финансы пирамидалардын азгырыгына кирбөөгө чакырат. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.